Павлония дарагын кадимгидей ушул жерге тиккен экен Гүлжигит. Гүлжигит бул Павлонияны эккене канча болду? Буну былтыр ошол Киреше киргизесиң. буну мисалы көбүрөөк объемдо баштасаңыз, бир жылда 1 миллиондон жакшы боло турган болсо 10 миллионго чейин деле тапса болот негизи. Баштаганда эле мисалы 3-4 айда уже өзүн өзү оны сактайт. Актайт. Башка бизнестер мисалы бир жолу мисалы бука алып баксаңыз деле бир аластагы кайра себиртип кайра сатып бересиз. Буну алып туруп сатсаңыз деле бул түгөйт, кайра көбөйүп кете берет. Чоңураак объемдо баштасаң. Миллиондон үйдө тапса болот жылыначы жөн эле. Машалла, мынакей иштериңе ийгилик, тапканыңдын берекесин берсин деп айта алам. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базары YouTube каналыбыздын катталуучулары, багбандар, жеке ишкерлер, барыңыздарга ассаламу алейкум. Биз бүгүн Жалал Абад областына караштуу Аксуу районундагы Кызылжар айыл аймагына келип туугандар. Тактап айтканда Калпак айылына туугандар. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге жеке ишкер Гүлжигит инибиздин короосуна келдик. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Сөөлжан жана ошондой эле Павлония, ал эми бул жерде анар өстүрөт экен. Ушул инибиздин иштери тууралуу бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге маалымат беребиз. Сиздер биздин чыгарылышты акырына чейин көрүп туруңуздар. Акыркы 2 жылдан бери биз ушул Сөөлжан, биогумус тууралуу маалыматтар берип келатабыз. Ошол сурамжылоо боюнча Сөөлжанды кантип өстүрөт, кантип багат, анын эмнеге пайдасы бар, ошол Сөөлжан эмнеге керек, ошол тууралуу бүгүнкү чыгарылышта маалымат беребиз. Сиздер бул чыгарылышты акырына чейин көрүп турсаңыздар, баардыгын толук түшүнөсүздөр. Анда чыгарылыш тууралуу, бүгүнкү эфир тууралуу Гүлжигит маалымат берет. Сиздер менен чогуу биргеликте баштасак. Гүлжигит, ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Иштер жакшыбы? Жакшы шүгүр. Ден соолук. Кудайга шүгүр. Сен ушул Жалал Абад областынан көптөн бери экөөбүз тааныштык, таанышып ушул иштер тууралуу бүгүнкү чыгарылышка Аллах таала насип кылган экен, бүгүн маалымат беребиз. Сен көп жаш ишкерлердин, азыркы мезгилдеги жаш ишкерлердин бирисиң. Ошол эле Павлония дарагын, Сөөлжан, ал эми бул жерде анар, дагы бир көптөгөн иштериң тууралуу бүгүнкү чыгарылышта элге бир аз маалымат берип кет. Иштериң жакшыбы? Жакшы шүгүр, Кудайга шүгүр. Ден соолуктар жакшы, баары? Анда биринчи Сөөлжандан баштайлы, Бул Сөөлжанды бакканыбызга 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды. Былтыр жазында баштагам. Мен да интернеттен көрүп, башында көрүп майны бербей, кийин жактап карасам жакшы бизнес экен. Көрүп анан интернеттен заказ кылгам, мен да 10 килограмм. Башында 10 килограмм менен баштагам. Биринчи баштаганда 10 килограмм менен баштагансың. 10 килограмм менен баштап, кийин жакшы көбөйгөндөн да бир 50 000 сомдук алгам да. 50 000 сомдук алдың ба? Жайында. Наркы чекелерди да бир көрөлүчү гана. Ошол жака дагы чачканча, Бул жактарды жаңы бетине доливка кылып көңдөрдү. Бул жака жаңы көңдөн таштадың. Бетине камыштан салкын болсун деп. Бул Сөөлжан бизнесин сен баштаганыңа 1 жыл болду. 1 жыл болду. Анан идея кайсыл жактан келди? Көбүчө кимдикин көрүп, кимдин Сөөлжан бакканын көрүп жактырдың? Азыркы жаштарга ушул эле Сөөлжанды багам дегендер үчүн бир аз маалымат берип кет. Идея негизи мен Москвада жүргөндө айлыкка иштегим келбей жүргөн маалда бир бизнес кылсам, Кыргызстанга барып бир бизнес кылсам деп жүрүп, интернеттен ар түрлүү бизнестерди көрдүм. Анан ал жакта көрүп ушул Сөөлжан бизнесин, Павлония ошол сыяктуу көп бизнестерди көрүп, ушул Сөөлжанга кызыгып, Сөөлжан жакта бир ящик интернеттен заказ кылып, Россияда туруп заказ кылып жаткан видеолор карап турду. Павлонияны дагы калемчесин атайын FT сортунан заказ кылгам, жаста ошол эле жаста. Өзүм былтыр июнда келсем, анча эле көбөйүп, Сөөлжандар жакшы көбөйүп калыптыр. Жакшы результат болуптур да? Келип оштон Мамазакир акеден бир 50 000 сомдук дагы кызыгып 50 000 сомдук Сөөлжан алып келгем. Сөөлжан сатып келдиң. Анан биринчиде ушул жерден баштадың. Же болбосо башка жерде ham барбы? Жок, башка жерлерде бар. Көбөйтүпсүң андан бери, Анда барын бир чекеден көрөбүз. Жакшы. Эми биз
азыркы бүгүнкү чыгарылышта эң эле биринчи максаты сөл жыланды кантип багуу, анан аны сөл жыланынан биогумусту кантип ажыратып алуу, ушул тууралуу бүгүнкү чыгарылышта маалымат беребиз. Сөл жылан кайсыл жерде коюураак, кайсыл жерде өтө жыш жайгашкан, ошону көрөлү биринчи. Макул, сөл жандарды көрсөтөбүз. Гүлжигит эми сөл жан тууралуу маалымат берели бир аз. Бул сөл жан бул биогумус иштеп чыгарат. Бул ушу ондай болгон эле кыктарды жеп, кайра өзүнө иштеп чыгарганды биогумус. Ал бул биогумустун составында бул өсүмдүктөргө керектүү болгон баардык элементтер, ошол эле калий, кальций, фосфор, азот, баарысы өсүмдүккө керектүү болгон заттар бар. Азыркы мочавина азоттон айырмасы кандай бунун эми? Аларга караганда бир топ эле күчтүү, анан көбүрөөк бир 2-3 жыл күчүн берет. Анан жерде дагы бул бир 3-4 жылда кайра салып берсе, бул жерде өзүнүн калыбына келтирет. Жумшартып берет, Жумшартып берет. Анан алардын ал мочавина, селитра, ошол эле аморфостор мисалы азыр ден соолукка да өтө зыян келтирип атат да. Больницаларга деле барып көрсөк, бүт ошол тамак аштан келип чыккан оорулар менен ооруган адамдар өтө көп. Анда сөл жыланды көрөлү бир тереңирээк казып, оодарып бир сөл жыландын кандай экенин, жыштыгын, кандай бир балалап аткандарын да бир көрөлү. Бир көрсөтүңүзчү ачып. Азыр бул жерде бул асты даяр биогумус ачка калтырылган. Мынакей. Мына капкара болуп. Мынакей туугандар көрдүңүздөрбү? Бетине жаңы көң салынган. Жакын кылып, канча жерде кармадыңыз? Азыр экинчи жерге мен көргөндөн бери. Бул экинчи, анан участкада да бар. Эшикте да бар, анда көрөлү анда. Канчалык жыш жайгашкандыгын. Мына туугандар. Бул азыр мына ушул жерде экөө тукум коюп баштаптыр, Бул жерде бүт эле баары тукум койгон, мына анча-мынча кичинекейлер, булар бүт балдары. Жазындагы. Бунун эркек ургачысы болбойт. Эркек ургачысы болбойт. Ушу эки сөл жан бири-бирине кошулуп эле көбөйө берет экен да. Жакшы. Сөл жыланды биогумузга өткөрүп аткан мезгилде кантип ажыратып алат ошол жери? Ошол суроо көбүн кыйнады. Мисалы, ящикке салып жаңы көңдү бетине коюп койсо, сөл жандар ошо ящикке эле суу чачып турса, сөл жандар өздөрү бир жума 3-4 күндө чыгышат. Ошентип бир 3-4 жолу койгондо уже сөл жандар полный өтүп алат. Өтүп алат, Же болбосо тиги пияздын кабы мешөктөрүн ошо аларга да көң салып бөлүп алса болот. Азыр экөөбүз мындай ящикти айтпайлы. Мына ушул катарда, сөл жылан турат. Ал эми бул жаңы көң. Ушуну кантип сөл жыланды ушул жака өткөрүп алса болот? Мынада кандай дедик? Мынада сөл жыландар бар, мынау жаңы көң. Ушундан азыр биогумус чыгарыш керек эле. Бирок сөл жыландар бар да. Ошол сөл жыландарды кантип бул жака өткөрүп алса болот? Мисалы, бир убакыт кененирээк болсо, бир айга жетпей, мисалы, ортосуна деле жаңы көң салып туруп, буга такыр суу чачпай, только ушул жака себип турса, сөл жандар өздөрү өтүп алат. Өздөрү ошо өтүп алат. Аралыгын кичине ачып коюш керек. Анан тигиге да салса, наркы чекедегилер наракка өтөт, бул чекедегилер бул жака өтөт. Ошондо мынау ортодогу өзү көң өзү калат. Анан буну ээлеп, кадимгидей биогумус чыгарасыздар. Жакшы. Ошондо дагы бир көбүнчө парикти, көптөгөн нерсени таштап атасыңарбы жегенге? Эмне жеткен көбүнчө? Бул основной малдын кыгы, көздүн кыгы, ушундай. Таштандыларчы? Таштандылар, органикалык кухнядан чыккан баардык мөмө жемиштер. Почоктор, ошонун эле. Жайында дарбыздын, коонун пөчөктөрүн салса деле өтө жакшы батып коет. Биогумусту сатып жүрүпсүз, Биогумусту жаста ээлеп, полный өзүбүздө бүт дарбыз коон эгишет. Дарбыз коон эккендер дагы иштейт экен да буну. Основной ушул дарбызга деп быйыл менден дарбызга деп алышты. Основной ушул дарбызга, теплицага, бактарак кылгандар иштетет. Биогумустун карындык жасагандар, пайдасы өтө көп. Пайдасы көп. Картошка эккендер дагы болот. Картошка бизде картошка көп деле экпейт, основной ушул дарбызга деп алышат. Дарбызга? Мындай бактарактарга, бардына, өрүккө, алмага таап кетишти. Таш көмүрдөн келишип. Ошондо эми биогумусту канчадан саттыңыз?
килограмм. Бегумусту 20-дан 25-тен. 20-дан 25-тен. Жаңы. Жаңы эски аралаш. Бегумус уже даярдап, былтыр даярдап каптап койгон болчумун. Полный сатылды. Сөл жыландар буга чейин эле сатылып атты. Бул бизнестин жаккан жери эмнеде экен? Көбүнчөсү башка бизнеске салыштырмалуу. Мен ушул суроону көбүрөөк берем негизи жаш ишкерлерге, дээрлик ушул жеке ишкерлерге. Бул бизнести мисалы баштаганда эле мисалы 3-4 айда уже өзүн өзү онес актайт. Башка бизнестер мисалы бир жолу мисалы бука алып баксаңыз деле бир аластагы кайра себиртип кайра сатып бересиз. Буну алып туруп сатсаңыз деле бул түгөйт, кайра көбөйүп кете берет. Бир жолу башында алып коесуз, кете берет. Бул өзүн өзү тукумулап кете берет экен да. Бир сөлжан жумасына бир тукум коет, андан бир 10га чейин сөл жылан чыгат. Сөл жылан чыгат. Машалла, мына туугандар көрдүңүздөр. Өз негизи акыркы күндөрү ушул 2 жылдан бери ушул сөл жылан менен алек кылгандар, ушул эле ишке өтө кызыккандар өтө көп болду. Ошолорго дагы кеңири маалымат бересиз да. Эгер телефон чалып, консультация сураса, жаш ишкер катары. Анан эми булардын азыркы учурда баасы кандай болот эми? Эгер универсалдан келип, көрүп келдик дегендер үчүн дагы акция болобу негизи? Албетте болот да. Биз буга чейин 250ден сатып атканбыз. Килограмм. Жыштыгын өтө жакшы кылып, бет-бетинен мисалы жакшы сөлжан, жакшы жеринен 250ден сатып берип атканбыз. Эгер универсалдан көрүп келип атам, ушу универсалдан көрдүм эле десе 200ден деле кылып беребиз. 200ден деле. Ага чейин деле көбүрөөк алса кеми бар да. Сүйлөшсө болот, Сүйлөшсө болот. Жакшы. Сөл жыландар тууралуу маалымат берип өттүк, пайдаларын, буну эмнеге иштетет дегендер суроолор өтө көп экен. Ошолор тууралуу да баарын айтып өттүк, Эми мен эң эле кызыккан бизде павлония дарагы азыркы учурда өтө акыркы 2-3 жылдан бери бизге келип атат, көптөгөн өстүрүп бактаракка тиккендер. Ошол тууралуу да маалымат берели, андан кийин баягы анар бар экен. Аны да көрсөтөлү. Анда туугандар көрдүңүздөр, сөлжан бул эң эле керектүү азык. Ошол эле азыркы моча менен азоттордун ордуна колдонсоңуздар өтө пайданы көп берет экен. Андан биогумус чыгат туугандар. Ошол эле биогумусту сиздер эккен гүлгө, ошол эле дарбыз, гоон, картошка, ушул огородго, поляга салсаңыздар, жерди дагы жумшартып, 2-3 жыл аябай күчүндө кармап берет экен. Баасы айтылды, сөзсүз түрдө баалашып келип алып кетсеңиздер болот. Анда баштайлы. Павлония дарагын ошол эле анар тууралуу маалымат берели. Анда Гүлжигит, Павлония дарагы тууралуу маалымат берүүнү баштайлы. Бул Павлония даракты кайсыл жактан алып келдиңер? Деги эле бул Павлониянын эмнеге көп пайдасы бар экен? Азыркы учурда биздин элдер кантип пайдаланып атат? Эккендери барбы, алгандар барбы, ушулар тууралуу маалымат берип кеткен. Бул Павлония бул негизи бул Япониядан чыккан дешет. Биздин Кыргызстанга кирип келгенине бул 2014 же 2015 жылдары биринчи жагы кирип келген. Бул Павлония дарагы негизи основной мебелге иштетилет. Мебелге иштетилет, Бул өзүнө сууну сиңирбейт. Өтө мындай жеңил, анан өтө бышык болот. Жанагы банядагы парлардагы тегиз мындай сыйдан такталарда бүт ушудан жасалат. Көбүнчө мебелге иштетилет. Ушудан жасалат, Павлония дарагынан. Бул ошондо карагайлардан да күчтүү болот экен да. Бул карагай сосналардан дагы интернетте орус блогерлер дагы тартып көрсөтүшкөн. Үстүнө масса коюп, салмак коюп, соснадан анча көп жүк көтөрүшкөн. Бул Павлония дарагы анан курттабайт, терек, мисалы терек немелерге окшоп курттап кетпейт. Өтө тез өзөт, тегиз өзөт. Материал өтө баалуу. Ошондой анан былтыр ошо сөлжан менен эле кошо буну Бишкектен алдырткам. Атайын ошол биринчи Кыргызстанга алып келген адамдан FT сорту, Павлониянын FT сорту. Бунун да сорттору жүздөгөн сорттор бар. Азыркы күндө эң жакшы сорту ушул FT сорту. Ушул FT сорту. 3 сортту бириктирип атайын гибрид сорт чыгарышкан. FT деп атында ошол. FT. Ошол. Бул эми кичинекей көчөт убагында келген экен да. Же урук малында келген кандай бир? Бул основной негизи
эки жол менен көбөйтүлөт. Уругунан, анан тамырынан. Мен тамырынан алып көбөйткөм. Уругунан көбөйткөн гибрид сорттор точно бирок ошол гибрид болуп чыкпайт дейт. Эң негизги немеси мындай калемчеден көбөйткөнү жакшы да, тамырдан. Уруктан точно ошондой кылып чыкпайт. Беркиндей жапайы сорттор боло берет. Алар каалаган маалда чыга берет. Анан буну азыр эми биздин эгер клиенттер сизден алып кете турган болсо, азыр ушул убакта сатууга чыгып жатабы? Сатылса болобу? Бул азыр бул жерде бир 1000 ашыгыраак көчөт бар. 1000 ашык көчөт бар экен ушул жерде. Эң чоңдору ушул жерде экен. Алам дегендер болсо чалып байланышса болот. Баасы 150 деп атам, эми көрүп алгандарга сөз түшүрүп беребиз. Баасы 150 сомдон. Эгер бир 2-3 алабы, же болбосо бир 10 алабы, үйгө алып барып эксе, анан өзүнөн өзү тамырдан көбөйөбү негизи? Мен ошол былтыр бир 50 тамыр алгам, кыска. Ошондон көбөйтүп быйыл ушул көчөттөрдү чыгардым. Ушул көчөттөр чыгарды. Үйдөн чыгып турду, эсега. Анан бунун кандай болот экен? Бунун мындай бир курт тийип, же болбосо бир кандай бир оорулар тийип, жок, бул өзүнөн өзү. Жок, андай ооруларга өтө мындай иммунитети күчтүү экен, курт да түшпөйт экен буга. Өтө бат өсүп, анан бул материалы да өтө сапаттуу болот экен да, башка дарактарга караганда. Мунун эң эле бийиги канча метрге чейин өсөт? Бир жылда былтыр ушундай көчөттөр 5 метрге чейин өстү да. 5 метрге чейин өстү бийиктиги. Майдын 15-инде тигилген көчөттөр, ушундай көчөттөр 5 метрге чейин өстү. Ушул көчөт 5 метрге чейин өстү бир жылда. Бир жылда. Жоондугу канча болот экен? Жоондугу бир ушундай болуп атты да. Бир карыш, Бир карыш ашыгыраак. Бир карыш ашыгыраак, Бир жылда. Ал эми бул бир жылдан кийин астан бир жол кесилет, уже тамыр чоңойгондон кийинки жылы уже 10 метрге чейин бир жылда өсөт. Өсөт. Машалла, мынакей. Бир 5-6 жылда уже материалга жарактуу болуп калат. Анан бул чоңойгондо уже 5-6 жылдык материалы өзүбүздө эле кошуна Өзбекстанда деле сатышып атат, $200, $300. Биринчи жылы өсөт бир 5 метр, 6 метр. Аны кийинки жылы технический срез кылып, астынан кесип беребиз да, уже кийинки жылы уже астынан кесилгенден кийин тамыры чоң болуп, батыраак өсөт. Материалга жарактуу жери батыраак өсүп, бир 10 метрге чейин өсүп берет. Бир жылда. Бир жылда. Анан кийин 5-6 жылда уже ал чоң, ушундай бир кулач жетип жетпей калат. Өтө пайдалуу дарак экен анда. Ушул убакка чейин бир бизде Кыргызстанда өстүрүп бир мындай бир бак тиккен жерлеринде барбы, эгилген жерлерде? Ысык көлдө тигилген, өтө чоң плантация болуп. Бирок сорту башка, туура эмес сорт эгишкенби, сорту башкача болчу, жакшы өсө албады. Бир 5-6 метр өстүрүп уже шактап кетти да. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, Павлония дарагы кандай гана пайдалуу дарак экен. Сиздер сөзсүз түрдө жакса келип баалашып алып кетсеңиздер болот. Баасы 150 сомдон экен. Эми 150 сомдон чоң кичисине караппы же чоңу бир аз кымбатыраганан кичинеректери ага акчасына жараша болобу? Ала турган адам келип чоң-чоңунан тандап алса деле ошо 150 сомдон кылып берем. Бересиңер, алса түшүрүп берем. Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Анда бул жигит ишиңе ийгилик. Эми ошол багыңдагы анарды көрүп калдым. Ошол анар тууралуу дагы бир 2 мүнөттүк видео чыгарылыш кылайлы. Андан соң жыйынтыктайбыз, Макул. Жакшы. Павлония дарагын кадимгидей ушул жерге тиккен экен бул жигит. Бул жигит бул Павлонияны эккене канча болду? Буну былтыр ошол ушундай көчөттөрдү былтыр 15 майда тигилген. Алар өсүп уже ушундай болгону астынан кесилген бир жыл. Бир жылдыкта ушунчалык чоңойгон ба? Астынан кесилген. Бул болсо быйылкы чыккан көчөт. Быйылкы чыккан, жанынан эле бутагынан чыккан. Буюрса эми ушул бир 10 метрге чейин өссө, тамыры чоң болгондуктан бир 10 метрге чейин буюрса быйыл өсөт. Ошондо бул Павлоняң кесилгенден калганы ошол кичине бутак болуп чыгып, азыркы ушу майдын 15-ине чейин, 16-сына чейин ушунча өсүп тура. Эмки жылы ушул 5 метрге чейин өсүп кетет. Эмки жылы? Ушул келерки май айына чейин. Жок, быйыл эле мисалы
жакшы өссө бир 10 метрге чейин 10 метрге чейин өсүп кетет ушул, а? Ооба. Келерки май айына чейин. Жок, күзгө чейин. Күзгө чейин ба? Октябрларга чейин өсөт. Октябрларда уже жалбырактар түшүп, уже кышка даярдык көрөт. Кышка даярдык көрөт. Анан кышындасы кандай болуп калат экен мунун акыбалы? Мына өзү эле жалгыз калып экен же париктери? Жок, жалбырактар түшүп калат. Түшүп калат. Өзү жалгыз эле сөңгүп калат. Ооба, жалбырактар да малга өтө Пайдалуу. жакшы тойут. Чоң-чоң болгондуктан өтө мал да жакшы жейт. Эми Гүлжигиттен биз ошол эле огородундагы эгилген анар тууралуу маалымат алайлы. Бул анарды кандай кылып өстүрөт, канча жылда мөмөсүн алса болот? Ошол тууралуу айтып кетем. Анар огороддогу эле анар, буну мен өзүм бир 5-6 жыл болуп калды окшойт. Мындай эле анардын чырпыгынан эле сайып өстүрөбүз. Ошентип эле өсөбү? Буну бир жактан алып келди, эгиш. Жок, караш жок. мындай эле. Бул эмнени талап кылат? Сууну көбүрөөк ичеби? Ошо огородко коюлганда эле чогуу коюлат. Жылда эле жакшы түшүм берет. Азыр ушул мезгилде алыптыр, а? Ооба. Азыр Гүлдөп. Ой, гүлү түштү. канча түйүп. Түйүп баштаптыр мына. Мына. Мынакей, мына ба? Кандай экен мунун эми шириндиги жакшыбы, баары эле? Шириндиги жакшы. Бул жерде бир 2 сорт анар бар. Бирөөсү ачуу, бирөөсү ширин. Ачуу ширин. Булар жөн эле үйдө эле огороддогу үйгө эле жегенге эле, а? Ооба. Аны эгер ошо анар тууралуу дагы кандай кылып өстүрөт дегендер үчүн консультация маалымат бересиң да. Колдон келишинче. Колдон келишинче, а? Жакшы. Эми Гүлжигит, жеке ишкерлер тууралуу бир аз сүйлөшөлү. Жаш ишкерлер азыркы күндө Россия жеринде, Москвада, өтө мындай бир Америкада же болбосо Германияда дүйнө жүзүндө эле ушул эле жумуштун артынан жүрөт. Эмне иш кылсам экен? Кыргызстанга барганда кандай жумушту баштасам экен депчи. Мен дагы жаш ишкерлерди чындыгында аябай мындай жакшы көрөм. Колдон келсе бир бизнес баштаган болсо, ошолордон консультация алып, башка бирөөлөргө таратып, ошол адам дагы бир иш баштап алсын деген максатта аябай кызыгам чындыгында. Ушул иштер тууралуу бир аз кандай иштер баштаса болот Кыргызстанда? Негизи эле сен баштагандан бери эч бир зыян көрбөдүңбү? Азыркы күндө Москва жеринде эмгектенип жүргөн биздин мекендештер буга чейин дагы чыгарган чыгарылыштарда Кыргызстанга барып деле иштесек болот экен деген биздин ошол эле агаларыбыз, инилерибиз тууралуу ошолорго бир кыскача бир маалымат берип кетсең. Бизде азыр ушундай болуп калган, мисалы окууну бүтүп эле Россияга же болбосо чет өлкөгө кетиш керек болуп калган. Ал өзүбүздө деле мисалы ошо сөл жамбагып же болбосо бир башка бизнес кылып иш кылсак болот. Мен өзүм Москвада жүрүп мындай айлыктан тажап жүрүп анан баштагам да бул бизнестичи. Өтө пайдалуу, кирешелүү бизнес экен. Башка бизнестерге салыштырып көргөндө мисалы жана айтканымдай эле бир сатып туруп эле кайра башка алыш керек эмес. Бул өзүн-өзү булап көбөйүп кете берет. Пайдасы да өтө жакшы. Ден соолукка да өтө жакшы. Мисалы ушул эле биогумусту эсли Кыргызстан боюнча хотя бир 50% адам колдоно турган болсо, өндүрө турган болсо, бул кыргызстандыктардын эле ден соолугуна өтө жакшы. Мисалы ошол химический дарыларга өскөн продукталар азаят. Чет өлкөдөн импорт болуп келген дарылардын акчасы өзүбүздө калат. Четтен дары келбей, ушу биогумус менен эле өндүрө турган болсок, ден соолугубуз да жакшы болот. Анан өзүбүзгө дагы акчасы өтө жакшы болот. Чисто экологически таза продукциялар болот экен. Натуральный продукттарды ушу биогумус менен өстүрсөк болот. Анан ошо Россияда жүрүп, Кыргызстанга барып не иш кылсам болот? Кыргызстанга барып иш кылыш керек эле деп жүргөн агалар, инилер, мекендештер боло турган болсо, ошол биогумуска кызыгып, жөн интерес кылып деле чалып көрсөңөр, колдон келишинче маалымат беребиз. Бересиз, а? Жакшы. Анда бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге ушул Гүлжигиттин коросуна келип, бир аз жеке иши тууралуу биз сиздерге маалымат берип өттүк. Гүлжигит эми бул жагы Аллага аманат, келген клиенттерди жакшы тосуп алып, жакшы консультация берип, ошолорго бир жакшы сатып ал сен дагы эле ошолорго эми саткандан кийин дагы
ошолорго бир өзүңө окшоп бир жыл 2 жыл тажрыйба топтоого чейин кадимгидей эле ошол үйрөтүп турганга бир аракет кыласың да. Мен өзү былтыр мен дагы баштаганда менде вообще түшүнүк болбогон. Интернеттен көрүп эле үйрөнүп болуп аттым. Бирок азыр 1 жыл өттү. 1 жылда анча тажрыйба алып, 1 жылдагы болгон иштерди мен өзүм да YouTube'да каналым бар. Ал жактан видеолорду тартып, ушу билген практикада көргөн нерселерин видеодо тартып, биогумусту, сөөлжанды видеого киргизип, ал жактан дагы колдон келишинче маалымат берип атабыз. Если бизден алган адамдар болсо, алар уже кантип карайт, канткенде жакшы көрөт, полный үйрөтөбүз. Жыйынтыктардан алдын дагы бир сенин дагы YouTube каналың бар экен. Ошол YouTube каналыңы дагы ушул биогумус тууралуу болсо керек, ал жакта дагы ошол эле багбандар үчүн болсо керек, Биогумус ишкерлик жөнүндө основной аты да ошол KG ишкер деген канал. Ишкерлик жөнүндө биогумус, ушул эле Павлония буюрса дагы жакшы ишкерликтерди тартабыз. Анан Гүлжигит, силерде көбүнчө бир 80% эл шамалды сайдын дарбызы деп өтө популярдуу дарбыз. Бул Кыргызстан боюнча бардыгы сүйүп жеген дарбыз. Негиз дарбыз тууралуу айтпайсың? Дарбыз өзүң кармайсың, эгесиңби, экпейсиңби? Эгер эгип эккендер тууралуу дагы кийин уже дагы бир айдан сезон келет да, уже пышып калат. Ошолорго дагы бир сен аркылуу клиенттер тапса, алар ошол жактардан дагы бир чечкенге аракет кыласыңбы, кандай бир? Чалып неме болсо, клиент дарбыз барсын талап бергенге аракет бардыгын уюштуруп бересиң, Кудай кааласа. Анда уктуңуздар туугандар, YouTube каналында дагы жеке ишкер каналы бар. Кеңири издеп, ошол Гүлжигит тууралуу, сөөл жылан, ошол эле Павлония дарагы тууралуу маалымат алсаңыздар болот. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Жалал Абад областындагы Ак Суу районундагы Кызыл Жар айыл аймагына жайгашкан Калпак айылына келип тургандар. Ушул айылдан сиздер келип кеңири ушул Павлония, ал эми сөөл жан тууралуу маалыматты алып сатып алсаңыздар болот. Чыгарылышты биз ушу менен соңуна чыгардык. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Гүлжигит, анда ишиңе ийгилик. Ассаламу алейкум.